Mına tizilген 3 подружкабызга келдик, 3 байлыгыбызга келдик. Мындайча айтканда 3 уюбуз. Өзгөчө талада коюп жиберип, байлап, багып жүргөн учурларда биз уга жакынбыз. Албетте айыл чарба маселелери, арашан козулары, койлору, уйлары бардыгы мал чарбачылык. Бизде кыргыздарда көбүнчө мал чарбачылык, бизнестин түрү менен. Ошондуктан мен айтарым, арашан кочкор, кочкордон эми 1-2 салсаңыз болот, калганыга 10 козу кылып багып карай турган болсоңуз өтө керечелүү бизнестердин бири бул мал тармагы. Ошондуктан уйга жакын болуңуздар, өзгөчө жылкыга жакын болуңуздар, жылкы бизнес кылыңыздар мекендештерим. Акчанын астында калышыңызга мен кепилмин. Себеби бул нерселер жылдан жылга көтөрүлө берет, арзандабайт. Этти көрүп атасыз, жылдан жылга кошулуп атат, арзандаган жери жок. Анан бул 3 подружка өзгөчө ыкма менен жибин байкасаңыз, бирдей байлап койгонбуз, бирдей жүрсүн, бирдей жанга жан, канга кан деген подружкалар ушулар. Бирге жүрүшөт ар дайым. Мына ошо ортосунда казмасы чогураак да, бирок командири дагы ошол.